Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн белгилүү тасма жаратуучу Шварценеггерди дүйнөгө таанымал жылдызга айланган тасмалардын бирин көрөбүз. Бул тасманы катталуучулардын арасынан көпчүлүгү суранган эле. Андыктан көңүлдү тасмага бекем коюп көрүүгө камынып калган болсоңуз, Терминатор тасмасын талдап берүүнү баштайлы. 2029 жыл Лос-Анджелес штаты. Адамдар менен роботтордун ортосунда согуш катуу жүрүп, адамдардын саны азайып дээрлик жок болуп кетейин деп калган учур. Бирок бул согуштун чечүүчү мезгили ал убакыт эмес, ага чейин болгон экен. Анда биз кайрадан 1984-жылга кайтабыз. Ошол эле Лос-Анджелес штатында түшүнүксүз бир жарыктар пайда болуп, ал жерде дырдай жалаңач болчуңдары Акжол Махмудовдукуна окшогон чыр сыйган бир адамды көрөбүз. Ал көзүн ирмебей өзүн робот сыяктуу алып жүрдү. Анткени көчөдөгү сел-саяктар ага кийимин бербей койсо үчөөнү 3 чакаргыты өлтүрүп салып, ошондой эле жарык дагы башка жерден пайда болуп, дагы бир жыңалаш бирөө чыга келди. Бирок бул жолу ал адам окшойт. Ал алыс эмес жерде жайгашкан сел-саяктын шымын тартып алып кийип жатса, тартип сактоочулар аны коолап кирип, качып бара жаткан адам дүкөндөрдүн бирине кирип алып, ал жактан кийимдерди кийип алды. Ал издеп жүргөн тартип сактоочуларды адаштырып алардын үстүнөн түшүп, унаасындагы турган мылтыгын алат да аларга көрүнбөй эле ошол жерден качып кетип калат. Андан соң ал байланышка чыга турган жердеги китептеги даректерди карап жатып, Сара Коннор деген адамдын дарегин таап эле кетип калат. Биз мындан соң ошол Сара Коннор деген татынакай кызды көрөбүз. Ал жумушка кечигип келгендиктен шашылып эле жумушуна киришип жаткан. Бул убакта жанагы адамсымал робот көчөдөгү унаалардын бирин оордап кетип, курал жарак саткан дүкөнгө кирип, ал жердеги куралдардын көбүн эле тандап ала баштады. Анда сатуучу бүгүн соодам жакшы болот экен деп сүйүнүп жатса, аны ошол жерде атып өлтүрүп салат. Бир кезде роботтагы китептердин биринен Сара Коннор деген даректи таап, ал жака барып үйүнө кирип эле Сара Коннорду ошол жерде атып өлтүрүп салды. Бирок ал көрсө керектүү Сара Коннорду өлтүрүп Анткени биз анын дагы деле ишинде тирүү иштеп жүргөнүн көрүп, анан дагы сыналгыдан ага аты окшош Сара Коннор деген бир аялды өлтүрүп кеткендиги жөнүндө маалыматтарды көрүп жатканын көрөбүз. Экинчи адам дагы унаалардын бирин урдап согушта жүргөн мезгилин эстеп кетет. Алар роботтор менен согушуп жатып, алардын чоң бир аппаратын жок кылып өздөрү качып жөнөп, бирок унаасы кырсыкка учурап өрттөнөйүн деп калган жерден кайрадан ойгонуп кетти. Биз мындан соң Эд деген тергөөчүнү көрөбүз. Аларга келген маалымат боюнча буга чейин 2 аял киши өлүп, экөөнү тең белгисиз бирөө аткылап кетип, бирок кызыгы экөөнүн тең аты Сара Коннор экен. Бул убакта Сара курбу кызы менен чачтарын чөмөлөдөй кылып жасанып бир жага кетип жатышса, курбу кызынын жигити ал жерге келип калып, Сара өзү чыгып кетет. Тергөөчү болсо бул өлүмдөр жөнүндө кабарчыларга кандай маалымат беришин билбей, биздин шаарда дагы бир Сара Коннор деген кыз жашайт экен. Жок дегенде ошону сактап калышыбыз керек деп кабарчыларга маалымат берүүнү чечти. Бул маалыматты сыналгыдан эс алып олтурган Сара өзү көрүп калып, жүрөгү түшүп эле тергөөчүлөргө чалайын десе, ал жердеги байланыш аппараттары дагы иштебейт экен. Анда ал чочулап эле эки жагын карап сыртка чыгып жөнөсө, жанагы келечектен келген киши анын артынан аңдып жүргөнүн байкайбыз. Сара өзү дагы аны байкап калып, эс алуучу жакка бекинемдеп кирип кетсе, ал киши артынан кубалабай эле түз басып кетип калды. Биз бул убакта робот адам Сара жашаган жатакананын жанына келип калганына күбө болобуз. Анын бөлмөсүндө курбу кызы менен жигити Мэт ишин дагы бүтүрүп койгон экен. Бир кезде ал жерде пайда болгон темир адам Мэтти ошол жерде эле сабай баштап, андан соң Джинджерди көрүп калат да аны өлтүрүүгө киришти. Бир маалда эле алардын бөлмөсүнө коңгуроо келсе, Сара Коннор өзү чалып жаткан экен. Ал дос кызым ууп жатат деп эле ойлонуп, өзүнүн коркуп жаткандыгын айтып, анан дагы дарегин айтып, мени ушул жерден Мэт экөөң алып кеткиле дейт. Анда темир адам ал жердеги кийим кечени оодарып жатып, Сара Коннордун сүрөтүн көрүп, анын ким экендигин таанып алат. Ошентип Сара Коннор жанагы эс алуучу жайда коркуп олтурган кезде, темир адам анын жанына бат эле жетип барып калыптыр. Бир кезде каарманыбызды таап алган темир адам аны ошол жерде атайын деп калган кезде, жанагы келечектен келген экинчи адам дагы ал жерден пайда болуп, темир адамды эле аткылай баштады. Эң кызыгы, ал темир адамды канчалык аткылабасын, ал ордунан турганын көргөн Сара жүрөгү түшүп эле эмне дешин билбей калды окшойт. Ошентип ал адам Сараны мен сени куткарам деп эле өзү менен унаасына олтургузуп алып качып жөнөшсө, темир адам алардын артынан калбай эле унаасынын үстүнө секирип жетип алат. Бирок кандай болбосун, аны тоголотуп жиберишип качканга жетишип калган кезде, ал жердеги тартип сактоочулардын бирин темир адам жок кылат дагы унаасына олтуруп алып коолап жөнөйт. Биз ушул убакта Сараны куткарам деп келген адамдын аты Рис экенин билебиз. Көрсө келечектеги роботтор менен адамдардын ортосундагы согуш мезгилинде роботтор Сараны өлтүргөнгө Терминатор 101-де жөнөтүшкөн экен. Адамдар болсо Ристи жөнөтүп, Сара Коннорду аман алып кал деген буйрукту беришиптир. Сыягы келечектеги согуштун бүтүшүнө Саранын кандайдыр бир тиешеси бар окшойт. Рис сөзүн улантып, бул бизди колоп жүргөн Терминатор эч кандай адам эмес. Анын териси адамдыкындай болгону менен ичинде толгон-токой темирлер бар. Эми азыркы силердин куралыңар менен аны өлтүрүшүм деле кыйын окшойт деп эле өзүнө такыр ишенбей жатты. Анда Сара эмнеге
дагы эле мени өлтүрүш керек. Мен эч кимге эч кандай зыян кылбадым го десе, ошондо Рис баардык нерсени айтып бере баштайт. Келечекте бир канча жылдан кийин өзөктүк куралдар менен согуш болот. Ошондо дүйнөдөгү адамдардын көпчүлүгү өлүп, бирок кээ бирлери тирүү калып, алар согушту ким баштагандыгын өздөрү деле билбей калышкан. Бирок көрсө согушту адамдар жасаган роботтор өздөрү адамдарга каршы баштаган экен. Анткени роботту курал катары колдонуп душмандарды жок кылабыз деп ойлоп табышып, бир кезде роботтор өтө бир акылдуулук деңгээлге жетип адамдардын баардыгын душман көрө башташат. Ошентип бир кезде адамдар роботторду башкарса, согуштан кийин роботтор кайрадан адамдарды башкарып, аларды чекеден жок кылып, кээ бирлерин тирүү калтырып, ар кандай иштерди жасатып жүрүштү. Бирок бир кезде арабыздан бирөөбүз чыгып роботторго каршы согуш ачкан болчу. Ал кадимкидей адамдарды чогултуп, согуш өнөрүн үйрөтүп, адамдарда кандайдыр бир үмүт пайда болуп, роботторго каршы согуш катуу жүрө баштайт. Ал адамдын аты Шон Коннор эле. Ал сенин келечектеги төрөл элек балаң. Ошондуктан булар сени жок кылуунун аракетинде жүрсө, мен сени коргоонун аракетинде жүрөм деп айтат. Бир кезде эле алардын сөзүн бөлүп, Терминатор ал жерге жетип келип кубулаша башташып, унаада бирин-бирин аткылап атып эле Терминатор унаасы менен дубалды сүзүп токтоп калды. Бул убакта ал жерге тартип сактоочулар үйүлүп келип калып, каармандарыбызды кармап алышкан кезде, алардын жанындагы Терминатор көздөн кайың болуп, жок болуп кетти. Ал белгисиз бир жерге барып, бети башында калган жаракаттарды кесип салып, анын ичиндеги темирлерди оңдоп, көзүн дагы кесип ыргытып жиберет. Бул убакта тартип сактоочулардын кеңсесинде Ристен сурак алып жатышкан эле. Ал Шон Коннор жөнүндө айтып берип, биз согушту жеңейин деп калдык. Роботтор жайгашкан базага кирип барсак, алар убакытты алмаштыруучу аппарат ойлоп табышкан экен. Биз киргичеңде роботтор Терминаторду мурдагы убакытка өткөргөнгө жетишип калышып, Шон Коннор бул жака мени жөнөтүп, андан соң аппаратты жардырып жиберди. Ошондуктан мындан башка келечектен эч ким келбейт. Анан да мен келечектен эч кандай курал-жарак алып келе алган жокмун. Анткени аппараттын тартиби боюнча тирүү жандык гана өтүп, башка нерсе өтө албагандыктан Терминатордун денесине тирүү адамдын денесин жабышкан деп айтат. Бирок муну уккандардын бирөөсү дагы анын сөзүнө такыр эле ишенгиси келбей, ал жерге келген дарыгер болсо аны келесоо деген чечим чыгарып койду. Ошентип алар Сараны сооротуп, сен болгону келесоолорго туш келип калыпсың. Эми эс алып ал деп аны уктатып койгон кезде ал жерге жанагы Терминатор келип калат. Ал эч нерсеге карабай эле унаасы менен ал жерге сүздүрүп кирип, тартип сактоочуларды биринин артынан бирин өлтүрүп, ызычуу катуу башталып кеткен кезде Рис дагы бошонуп кетүүнүн аракетин баштады. Анда Сара болсо бөлмөлөрдүн бирине кире качып, ал жерден бекингенге аракет кылып, бир кезде анын жанында Терминатор келгендей болуп, терезесин талкалай баштады. Көрсө бул Рис бошонуп кетип Сараны издеп жүргөн экен. Анда экөө унаага олтуруп алып качып кетип калса, Терминатор аларды аткылаган бойдон эле калып калды. Эки каарманыбыз бара жаткан унаанын бир кезде күйүүчү майы түгөнүп, алар унааны таштап коюп эле жөө сапарын улашат. Бир кезде каармандарыбыз көпүрөнүн астынан далдоо жер таап эле ошол жерде эс алып олтуруп калышты. Анда каарманыбыз Сарага өзүнүн толук аты Кайл Рис экенин айтып, отурган жеринен келечектеги күндөрүн дагы эстей баштады. Көрсө алар түнү күнү роботтор менен согушуп жашаган жери болсо, жер астында такыр шарты жок жертөлөлөрдө бекинип жашап жүрүшчү экен. Роботтор болсо күндөн күнгө өнүгүп, Терминаторду акыры ойлоп табышкандан кийин, адамдар аларды робот экенин көп байкабай, зыянга аябай эле көп учурашыптыр. Ошентип арадан убакыт өтүп, таң аткандан кийин экөө ойгонуп сапарын улашып, бул убакта Терминатор Саранын үйүнөн урдап кеткен китепчесин карап жаткан. Ал китепчеден Саранын апасынын дарегин табат дагы ошол жака кетет. Анда эки каарманыбыз мейманканалардын биринен бөлмө алышып, ал жака жайгашып, Кайл Рис мен дүкөнгө барып керектүү нерселерди алып келейин деп кетет. Бул убакта Сара апасы менен байланышып жаткан эле. Анда апасы кайра сен кайдасың деп сурап жатса, Сара айткысы келбей, акырында апасынын суранычынан баш тарта албай айтып коет. Көрсө буга чейин эле апасына Терминатор жетип, аны өлтүрүп, апасынын үнү менен эле Сарадан сурап жаткан экен. Бир кезде дүкөндөн келген Кайл атайын алган нерселери менен куралдарды жасап, аларды даярдап болгон соң Сара менен сүйлөшүп олтуруп калды. Көрсө Шон Коннор Кайлга апасынын жаш кездеги сүрөтүн берген экен. Ал сүрөттү ар дайым өзү менен алып жүрүп, аны тез карап тургандыктан, аны өтө жакшылап таанып калып, ошондуктан Сараны оңой эле таап алыптыр. Бир кезде эле Саранын Риске караган сезимдери жанып кетти байтор. Экөө тасманын эң кызыктуу жерин аткара башташат. Ошентип арадан убакыт өтүп, Терминатор ал жерге жетип келип калыптыр. Бул нерсени каармандарыбыз байкап калган кезде Терминатор ал жерге кирип эле эч нерсени карабай аткылай баштайт. Анда Рис менен Сара артынан чыгып эле унаага олтурушту да качып кетип калышты. Терминатор дагы алардын артынан калбай шайтан арабасы менен ковалап, жада калса аткылап, Кайл унаанын башкаруусун Сарага берет дагы буга чейин жасаган жарылышуу заттарын ыргыта баштайт. Бирок аларынан эч эле майнак чыкпай, Кайлдын өзүнө ок тийип жарадар болуп калды. Анда унааны башкарып бара жаткан Сара Терминаторду шайтан арабасы менен кошуп сүзүп салган кезде, ал дагы кырсыкка учурап, каармандарыбыздын өздөрүнүн унаасы дагы аңтарылып калат. Бирок бул нерсе деле Терминаторду токтоткон жок. Ал жакын келип калган күйүүчү май ташуучу унаага олтуруп алып, жөө качып бара жаткан эки каарманыбыз артынан кубалап жөнөдү. Кайл бир кезде бекинип калат дагы жанагы жарылышуу заттардын бирин даярдап, Терминатор бара жаткан унаага салып койсо, ал бир кезде жарылып кетет.
Ошентип бул жолу Терминатор өрттөнүп такыр эле жок болду окшойт. Бирок өкүнүчтүүсү каармандарыбыздын кубанычы көпкө деле уланбай. Терминатордун денеси өрттөнүп жок болгону менен ичиндеги темири дагы деле тирүү экен. Анда Сара менен Рис дагы деле качуусун улантып ишканалардын бирине кирип кетишип, ал жердеги аппараттарды иштетип эле Терминаторду алаксытуу максатында качып жөнөшөт. Бирок алар канчалык бекинишпесин, Терминатор акырын жүрүп эле артынан жетип алат. Кайл Сараны качып кеткенде өзү ал жерде Терминатор менен мушташканга калып, акыркы жарылуучу затын жандырат дагы Терминаторго кымчып коюп өзү тоголонуп ылдыйга түшүп кетет. Анда Терминатор жарылып 5-6 бөлүккө майдаланып кетип, бекинип калган Сара кайрадан Кайлга барса, ал ошол жерде жан берген экен. Кызыгып бөлүнүп кеткен Терминатор дагы деле өлө элек болот. Ал жөрмөлөп эле Сараны колдон келишинче коолап кирип, ботунан жаракат алган Сара дагы арандан эле качып бара жатты. Акырында Терминатор Сарага жетейин деп алганда, ал баскычтардын бирин басып жиберип, оор темир менен кымчытып эле ошол жерде Терминаторду былчыйтып өлтүрүп коет. Ошентип акыры Терминатор чындап эле жок болду окшойт. Бир кезде ал жерге дарыгерлер келип, Сараны алып кетип, Кайл Ристин дагы денесин алып кетишип, арадан убакыт өтүп биз Саранын саякаттап жүргөнүн көрөбүз. Көрсө ал Кайл Рис менен болгондон кийин боюнда болуп калыптыр. Ошондуктан ал келечекте төрөлө турган баласы Шон Коннорго ар кандай үн жазууларды жазып, атасы жөнүндө маалымат берип, келечектеги согуш жөнүндө айтып берип жаткан жерден тасма аягына чыгат. Достор, анда тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырыңыздар. Анан да каналыбыз тууралуу дос курбуңуздарга айтып кетүүнү унутпай, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, мыкты жүрүңүздөр.